Саламатсызбы? Креатинин 164 Сарада дагы биолог бар окшойт. Сиз менен кантип байланышып кеңеш алсам болот депсиздер. Өтө жөнөкөй 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар жана кеңеш алуунун шарттарын сиздерге айтамын. Анан өдөдө айтылган анализ боюнча айтып өтө турган болсом, креатининде нормадан ашыкча чыгуусу бул өтө жөнөкөй нерсе эмес. Сөзсүз түрдө мындан ары өзүңүзгө кылдат карап жүрүшүңүз керек болот жана сөзсүз түрдө нефролог врачтан кеңеш аласыз. Анткени креатинин кайсы учурда көбөйөт? Качан бөйрөк өзүнүн ишин начар аткарып баштаганда же таптакыр аткарбай калганда. Ошол себептүү буга кош көңүл карабаңыздар. Анан кээ бир бейтаптарга айтып өтөйүн. Эртең менен турганыңыздарда жүзүңүздөрдө бир аз ишик болсо эле, анан белиңиздер ооруп жатса эле бөйрөгүм ооруйт экен деп ойлоп албаңыздар. Анткени бел өтө көп себептен оорушу мүмкүн. Ошондой эле көздүн айланасында ишиктер дагы сөзсүз эле бөйрөк ооруган үчүн болуп калбайт. Албетте бөйрөк ооруганда дагы болушу мүмкүн, бирок таптакыр башка себептен деле болот. Жада калса бул нормада дагы болуп турушу мүмкүн. Андыктан эч убакта өзүңүздөр диагноз коюп, өзүңүздөрдү оорулууга чыгарбаңыздар. Жана бөйрөктүн ушул оорусунда кандай диета кылыш керек болсо, ошол диетаны дагы өз алдыңыздарча эле кылып баштабаңыздар. Сиздерге кереги жок. Качан гана диагноз такталганда эмне кылыш керек болсо, ошонун баарын аткарып баштайсыздар. Өз алдыңыздарча андай кылбаңыздар. Анан өдөдөгү диагноз, өдөдөгү ушул анализ боюнча дагы да айта турган болсом, негизи бөйрөк өзүнүн кызматын азыркы ушул жыйынтык боюнча жок дегенде 30% аткарбай калды. Балким 50% болуш дагы мүмкүн. Андыктан сөзсүз түрдө кеңешиш керек. Анан белоктун чыгышы дагы бул жакшы эмес. Белок нормада саарадан чыкпайт. Чыкса дагы өтө аз болот. Анан ушул орунда бөйрөктүн ушул ооруп жаткандыгын же абалы начар экендигин ушул креатининсиз деле зарадан чыккан белоксуз деле аныктап койсо болоорун сиздерге айтып өтмөкчүмүн. Бул боюнча эмне кылыш керек? Дагы эле ошол анализге барып такалат. Сааранын анализин карасаңыздар, сааранын анализинде относительный плотность деген нерсе бар. Относительный плотность нормада 1010дон 1020га чейин болот. Эгерде ошол относительный плотность деген нерсе 1020дан ашыкча чыгып жаткан болсо, бул коркунучтуу эмес. Негизи 1010дон 1020га чейин норма деп эсептенет, эң жакшы. Бирок 1020дан ашыкча чыккан болсо, бул дагы коркунучтуу эмес, бирок организм өтө кургап баратат деген сөз. Организмге көбүрөөк суу кириш керек, көбүрөөк суу ичүү сиздерге сунушталат. Анан бөйрөктүн анализдерин тапшырып, ошого жараша эгер кандайдыр бир оору аныкталса, дарыланып коюш керек. Эгерде ошол относительный плотность 1010дон аз чыкса, айталы 1007, 1006 же ошодон аз чыгып жаткан болсо, бул жакшы эмес. Жада калса коркунучтуу болушу мүмкүн. Ошол себептүү кимдики относительный плотность 1010дон аз чыкса, анда тезинен нефрологко көрүнүңүздөр. Анткени бөйрөк кызматын начар аткарып баштады же таптакыр аткарбай калды. Креатинсиз эле, белоксуз эле ушундан улам дагы биз бөйрөктүн абалын билип койсок болот. Бүгүн сиздерге ушул маалыматтарды жеткиргим келди. Суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазып кое бериңиздер. Анан кеңеш алуу үчүн башында айтып өткөн номерге WhatsApp'тан жазыңыздар.